Мамлекеттик материалдык резервдеги 1000 тонна ун дайынсыз, мыйзамсыз ишке баргандарга териштирүү башталды. Кара түтүн каптаган абанын кесепети оорулар эле пайда болбой, адам өмүрүн да алат. Суук улам күчөп, кыш мезгили өз өкүмүн баштады. Синоптиктер кыштын кандай болоорун болжолдошууда. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынын кечки топтомунан кененирээк таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Президенттин иш башкармалыгынан ипотеканын алкагында Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү куруу башталгандыгын билдирди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармакка жазды. Үйлөрдүн каяка түшөөрү туурасында айтылган эмес, бирок Орунбеков алгачкы кадамдар жасала баштагандыгын билдирди. 1-элдик курултайдын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров ички жана тышкы миграцияны токтотуу боюнча планы бар экенин, пайыздык чени 14%дан 4%га чейин төмөндөтүлгөн ипотекага үй алууга мамлекет шарт түзө турганын белгилеген. Айтылган убада узакка созулбай президенттин иш башкармалыгы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен көп кабаттуу үйлөрдү курууну баштады деп жазган ал. Финансы министрлигинин борбордук казыналыгынын директорунун орун басары Талант Келдибеков коррупциядан өндүрүлгөн каражаттардын сакталышы тууралуу айтып берди. Ал белгилегендей, мамлекетке келтирилген зыяндын ордун милдеттүү жана ыктыярдуу түрдө компенсациялоо боюнча түшкөн акча каражаттары укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын депозиттик эсебинде турат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы катары Финансы министрлигинин депозиттик эсебине да которулуп, эсепке алынат, деди Келдибеков. Ал 2020 жылдан баштап 2022 жылдын октябрь айынын аягына чейин жогоруда айтылган депозиттик эсептерден республикалык бюджетке 7 миллиард 866 миллион сом которулганын айтты. Кыргыз өкмөтү сырттан электр энергиясын сатып алуу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар алып жатат. Аталган келишимдин долбоору парламентте биринчи окууда каралды. Финансы министринин орун басары Руслан Татиков каражаттын 25 миллиону грант, калганы кредит экенин айтты. Насыя 24 жылга 1,5% коюм менен алынат. Анын 8 жылы жеңилдетилген мезгил. Энергетика министринин орун басары Сабырбек Султанбеков каражаттын баары электр кубатынын импортун төлөөгө жумшаларын айтты. Ал эми Татиков учурда Кыргызстан чыгымдар өтө көп болуп, ички каражаттар Баткен облусунун калыбына келтирүүгө, мектеп бала бакчаларды курууга кетип жатканын билдирди. Ошон үчүн сырттан акча зарылчылыгы жаралганын белгиледи. Омар Султанов Кыргызстандын Швейцариядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Женева шаарындагы Бириккен Улуттар уюмундагы жана эл аралык башка уюмдардагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Султанов Омар Абдырзакович Кыргыз Республикасы Швейцария конфедерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Айтылуу Иса Ахунбаевдин небереси хирург-онколог Сталбек Ахунбаев президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болду. Буйрукка Садыр Жапаров кол койду. Ал президенттин медицина жана билим берүү тармагындагы кеңешчиси болот. Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагынын өнүгүшүнө салым кошкум келет, деди Ахунбаев. 54 жаштагы Ахунбаев медицина илимдеринин доктору, профессор, Бишкектеги эл аралык жогорку медицина мектебинин ректору. 2020 жылы өлкө президентинин жарлыгы менен илим жана техника тармагындагы мамлекеттик сыйлыкка татыган. Мамлекеттик материалдык резерв фондусунда бюджеттик каражат максатсыз пайдаланылып, республикалык бюджет 2 миллион сомдон ашык зыян тарткан. Бул туурасында башкы прокуратурадан кабарлады. Аскер прокуратурасы өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резерв фондун текшерген. Фонддун кызмат адамдары мыйзамсыз жана негизсиз протоколдук чечим кабыл алуу жолу менен фонддун жооптуу сактоочуларына 1000 тонна унду сатып беришкендиги үчүн бонус катары 70 000 сом өлчөмүндө акча берип, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланышкандыгы аныкталды. Белгилей кетсек, мындай протоколдук чечим ченемдик укуктук актыларда каралган эмес. Натыйжада республикалык бюджетке 2 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген деп айтылган маалыматта. Бул факты боюнча Аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 337 жана 210 беренесинин негизинде иш козгоп, тергөө баштаган.
Шайлоолордо добуш сатуу көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканованын айтымында, саясий жарышта коррупция орун албаш үчүн ар бир шайлоочу өз укугун билүүсү маанилүү. Ал үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына түзүлгөн жарандык билим берүү борбору шайлоого чейин өз ишин жигердүү алып барып, ар бир жаранга добуш берүүдөгү укугун, жоопкерчилигин жеткириши керек. Белгилей кетсек, бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясында 2023-25 жылдарга карата коррупцияга каршы саясаттын стратегиялык планы талкууланды. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты, мамлекеттик органдар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Биз деген ушу стратегияда айтып атабыз, эң негизгиси ушу коррупциялык тобокелдиктеги цифровизация платформа менен жоюш керек депчи. Эми ушу ЦИКтин базасы, ЦИКтин цифровой платформасы эң биздин өлкөдө мындай образцовый деп койсок болот, үлгүлүү да. Эмне дегенде бүгүнкү күндө ушул аябай көп цифровая платформалар түзүлүп атат. Бирок эң биринчиден ушул ЦИКтин алкагында түзүлгөн ошондой цифровая платформа. Эми ушу цифровая платформа бүгүнкү күндө аябай мындай ачык иштейт. Бирок билесиңер, любой цифровой платформаны иштеткен булар адистер да. Ошон үчүн адистердин деңгээли, адистердин ушу коррупцияга жок мотивациясы болуш үчүн ушу ЦИК кандай чараларды көрүш керек деген дагы ушундай суроо ушул бүгүн тегерек столдо талкуу болот. Бишкек шаарындагы абанын булганышы биринчи балдар менен аялдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Бул атайын жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгында аныкталган. Буга байланыштуу бүгүн Борбордо Бишкектеги абанын булганышы балдар менен аялдардын ден соолугуна жана социалдык кесепеттери аталышындагы жыйын өтүп, анда булганган абадан дем алган жарандардын саламаттыгы туурасында талкууланды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. 16 жаштагы Сауле Нарынбекова Борбордун четиндеги Калыс-Ордо конушунда жашайт. Ал абанын булганышы таштандылардан келип чыгат деп эсептейт. Себеби таштанды чыгаруучу унаалар кээде Сауле жашаган тарапка келбей калгандыктан жарандар таштандыларын турак үйүн жылытуу үчүн колдонушат. Айрымдар каражатын үнөмдөө максатында атайын үйүн жылытууга колдонушаарын билдирдим. Эконом болсун, анан үйдү жылытсын деп айтканда учурлар болгон. Мен үчүн бул аябай жанды кейитүүчү нерсе, анткени бул абдан опурталдуу көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет. Билинбеген менен бул сенин өмүрүңдү кыскарта берет дагы, ден соолугуңа аябагандай зыян тийгизет. Сауле Нарынбекова жаш болгонуна карабай тери оорусуна чалдыккан. Айтымында суук түшүп, үйлөргө от жагылып баштаган маалда Калыс-Ордого барса тери оорусу күчөп кетет. Буга улай кышында жуулган кирди сыртка жайса ыш болуп калгандыктан эшикке жайып кургатуу мүмкүн эмес экенин айтат. Эмне үчүн мен экономиканы да кошотом, анткени биз мусорду эгерде сорттосок, биз биринчиден абанын булганышын азайткан болобуз, экинчиден биздин экологиябызга дагы пайдасын тийгизген болобуз. Анткени биз мусорду өрттөп салгандан көрө биз андан пайдалуу нерселерди да жасасак болот. Например, Германия, унутуп калдым именно кайсы өлкө экенин, бирок алар өздөрүнүн мусорун ушунчалык деңгээлде сорттошот, что аларда мусор жок. Алар тескерисинче башка өлкөдөн мусорлорду сатып алышат. Андыктан таштандыларды кайра иштетип чыгаруу заводун курууну сунуштады. Адистердин айтымында учурда жаш балдар арасында тери оорулары менен катталгандардын саны жогорулай баштады. Мунун биринчи себеби булганган аба менен дем алганы дешет. Мындан сырткары сапатсыз аба менен дем алуу өпкө ооруну пайда кылып, жарандар арасында астма, жүрөк, айрыкча жаш балдар арасында тубаса илдеттерди көбөйтөт. Боюнда бар аялдардын жана бул кидиштер болушу мүмкүн дегендей. Бирок бул жерде айтып кетиш керек, сөзсүз түрдө эле булганган аба бардыгына ушундай эле действие бере берет экен деп. Бул жерде башка фактор бар. Ошо адамдын иммунитети, жашоо шарты, иштеген жумушу сөзсүз түрдө өтө важный ролду ойнойт. Анткени эгер адам ошо булганган аба жерде көпчүлүк учурда иштегенге туура келсе, иммунитети аябай начар болсо, мына ошого окшогон нерселердин баардыгынын эң главный предпосылкасы ошо жанагы булганган абанын дем алуу менен анын ошондой таасир этиши мүмкүн да. Айтымында жүрөк ооруга чалдыккандардын 19%, инсульт менен 21, рак менен ооругандардын 33%, сапатсыз абадан улам бул илдетке кабылышкан. Абанын булганышынын келип чыгуу себеби турак үйдө жагылган көмүр деп аныкталганы менен маселе курч бойдон калууда. Бусам 600 турак үйдө атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Анда үйдүн ичиндеги аба 2 эсе аз булганары аныкталганы менен ден соолукка тийгизген таасири сырттагы абада эле терс таасир берери көрсөтүлгөн.
Иликтөөнүн жүрүшүндө абаны булгоочу PM25 бөлүкчөлөрдүн эң жогорку концентрациясы Бишкектин түндүк бөлүгүндө байкалган. Бирок бишкектиктер убактысынын 90%-ын имараттын ичинде өткөрүшөт. Алар от жагылган маалда сыртка чыкпаса деле абанын терс таасирине көбүрөөк кабылышат. Булганган абанын келип чыгуусу боюнча изилдөө 1 жыл ичинде жүргүзүлгөн. Анда 2021 жылдын 1-июлунан 2022 жылдын 30-июнуна чейинки аралыкта кирабанын ден соолукка тийгизген таасиринен улам 112 адам өлүмү катталган айтылат. Мындан сырткары саламаттыктын начарлашы өзгөчө улгайган жана жаш балдар арасында байкалган. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, New TV. Бишкек шаарында биринчи жолу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык дүкөн ачылды. Дүкөндө Манас социалдык айылында интернатта тарбияланган мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын табигый материалдардан колго жасалган уникалдуу буюмдары, сүт, нан азыктары сатка коюлду. Бирикменин жетекчиси каржылык туруктуулукка умтулуу максатына коомдук дүкөн ачуу идеясы көп убакыт мурун пайда болгонун айтат. Бирок колдоо жок болгондуктан ишке ашпай келген. Эми минтип, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында эл аралык уюмдардын колдоосу менен дүкөн ишке кирди. Мынакей бүгүн өзүңөр да көргөндөй, анан дагы тышкары бияка облустун өкүлдөрү негизи мынакей эл аралык уюмдар дагы бияка коштулуп, мынакей бүгүнкү күндө ушуреки квартираны алып беришкен болчу. Анан кийин мынакей ремонттошуп, мынакей бүгүнкү күндө ушундай дүкөн ачылды. Эми берки социалдык Манас деген айылда кылган буюмдарды булар бияка алып келишет, бияка булар сатышат. Ошон үчүн мен биздин жарандарды чакырып кететилем. Баарыңар ушуреки дүкөнгө келип, ушуреки майыптар кылган буюмдарды алсаңар, биз баарыбыз биригип ушуреки социалдык айылга биз жардамды бере алабыз. Токмокко бараткан жолдо тайгактан улам автоунаалар четке сүрүлүп чыгып калганы тартылган видео социалдык тармакта тарап жатат. Кадрларда 4 машина жол жээгинде туруп калганын көрүүгө болот. Тасманы тартып жаткан жарандардын билдирүүсүнө унаалар жолдо тайгаланып, аркы өз менен берки өзгө өтүп кетип жатканын айтышкан. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул Казакстандын территориясы экенин билдирди. Алдын ала алынган маалымат боюнча окуядан жабыркагандар жок. Бүгүн 30 ноябрь быйылкы күз мезгилинин акыркы күнү. Кыргыз гидромет агенттиги кыштын 1 айына карата күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат берди. Синоптиктердин божомолу боюнча ай ичи республика аймактарында -23 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Ал эми элдик жоромолдорду эске алганда кыш кандай болот? Чилденин түшүүсү туурасында кийинки материалдан көрүңүз. Эртең 1 декабрь кыштын алгачкы күнү өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күндүн көзү бузулуп, кар жаашы күтүлүүдө. 2-5 декабрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Декабрда абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу мүмкүн. Чүй облусунда абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, -1, -3 градус, түнкүсүн -9 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми Нарын жергесинде айлык орточо температура климаттык норманын чегинде болуп, -10, -12 градус, түнкүсү -15 градуска түшөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсү -18, -23 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Талас өрөндө -3 градус, 3 градустан 8 градуска чейин төмөнкү температуралары, күндүзгү температуралары 3-8-0,5 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Ош Жалал Баткен облустарынын өрөндөрүндө түнкүсү -1 градус сууктан +4 градус жылуулуктан 0-5 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Күндүзгү температуралары -3 градус сууктан +2 градус жылуулуктан 3-8 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык көлөдүнүндө -2-7 градус сууктан 4-9 градус суукка чейин төмөндөшү мүмкүн. Күндүзгү температуралары 0,5 градус жылуулуктан
-3+2 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу кыштын биринчи айы жылуу болуусу күтүлүүдө. Былтыр ушул убакта абанын айлык орточо температурасы нормадан 4 градуска чейин жогору болуп, катаалдыгы байкалган. Ошондой эле былтыркы жылга салыштырмалуу чүй Талас Ор Жалал Баткен облустарынын айрым жерлеринде 2-4 градуска жогору болгон байкалган. Ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде норманын чегинде болгону байкалган. Ошондой эле жаан-чачындын көлөмү нормадан төмөн болгон. Кыргыз эли Байыртадан метеорологдордун жоромолсуз эле кыш кандай болоорун алдын ала билип, ошого жараша кам көрө баштаган. Курт кумурскалар, куштар, бактар, жаныбарлар ата-бабаларга аба ырайын алдын ала билүүчү курал болуп берген. Куштардын учканын, курт кумурсканын кыймылын же бак тарактын кантип саргайып, жалбырак таштаганын баам салып эле келерки кыш, жаз кандай болоорун биле алышкан. Тарых илимдеринин кандидаты Тыныстан Арзыбаевдин пикиринде быйыл кыш жеңил болот. Башталган эле кара суук менен баштап, бул кичине жазылып кетпеди. Бул эмне дейин дейт, бул кара суук деген бул биздин экологиядан деп атат. Себеби дегенде тоолорго кар жааганда баягы абада мурун аба, бул мисалы үчүн климатта баягы үстүндө бизде кара туман каптап калып атпайбы. Андан кийин баягы суук келгенде ошол нерседен чыкпай калат деген түшүнүктү айтып атышат да. Ал эми карыялардын айтуусу боюнча быйыл кар жок кургакчыл болот деп атышат. Себеби дегенде дейт, ай тогошу, жылдыздардын тогошуусу бир аз ордунан жылган жок дегендей пикирди айтып атышат. Ал эми байыркы кыргыздардын ай күн календарына ылайык кыштын өзүнүн мезгилдери бар. 90 күнгө созулган 90 мезгили жыл сайын 13 декабрда башталат. Ал эми 8 январдан тарта 40 күнгө созулган кыш-чилде мезгили келет. Эң суук мезгилдин пири кыш-чилде болот. Эл оозунда айтылып келгенде 40 күнгө созулган кыш-чилде пиринин 6 коштоочусу же жан жөөкөрү болот экен. Бул элдик өзү чыгармалы 6 баласы болгон дейт, же 20 баласы болгон дейт. Ошондой болсо да ар бир балдарын баягы күнгө жөнөтүп турганда, күнү-түнү деп жөнөткөн. Ар бир балдарынын ушунчолук баягы чилдени жүргүзгөнүнө баягы салганына карап бул ыраазы болбойт дейт да. Анан ар бир баласын жөнөткөн сайын сен мындай жеңил кылдың, баягы эле жылкы жайылбай калды, кой куйруктуу калды, мал семиз калды деп эле кайра эле кубалып. Акырында эң акыркы балалар каңтар деп болот экен. Ал каңтар дегени ошол баласын күч менен сен кар менен бар деп мындай ошол кар менен анан бизде ошол үчүн айтып коет, чилденин чыгышы аябай кардуу болот депчи. Ошентип 18 февралда 40 күнгө созулган кыш-чилде мезгили бардык аймакта чыгат. Ал эми жай чилдеси болсо 8 июлда башталып, 18 августта аяктайт. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гөлбаев, New TV. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.